Мына Кумтөрдүн эле мисалында көрүңүздөр. Ушу коррупциянычы башканы тимеле коелу эми. Ал мына жер сатуу башка деген башка маселе. 81 миллион төлөптүр. Мына 20 жылдын ичинде Кумтөр бизге иштеп аткан учурда 81 миллион доллар төлөп. Анан ошону дагы президент көтөрүп, биз кыргыздар өзүбүз эле алып, өзүбүздүн башкарууну киргизели десе, анда дагы жанталашып, каршы чыгышып, кыргыз иштете албайт, кыргыз кыла албайт, кыргыздын колунан келбейт, кыргыз барса эле талап коет, тоноп коет деп канча адам каршы чыкты. Ошого болбой мына саясий эрк кылды да президент алып туруп тыштан башкаруу деп туруп киргизди. Бүгүн кыргыз балдары эле иштетип атат сонун эле. 7 айда, мына акыркы 7 айда Кыргызстанга өткөн, тыштан башкарууга өткөн 7 айда 379 миллион деди го дейт. Доллар бериптир. Мына кече Акылбек Үсөнбек Жапаровдун берген маалымат. Элестеткиле мынакей 20 жылдын ичинде 20 канча жыл болуп атат, 81 миллион берсе, кыргыздар иштеткен акыркы 7 айда эле мына 379 миллион доллар берип атат. Ошодон 200 миллион доллар мамлекеттик бюджетке төлөп берип атат Кумтөр. Мамлекеттик бюджетке мына деп. А калган акчаны өздөрүнүн чыгымдары бар да. Реконструкция кылыш керек, жаңылаш керек, эскирген оборудованиясын жаңылаш керек. Ошого кетирет экен. Эми мына канча деген миллион долларларды биздин мурдагы президенттерибиз, премьерлерибиз ошол Кумтөргө крыша болуп жеп жүргөн. Ушудан эле көргүлө. Мына коррупция. Канча миллион деген долларлар кетип жүргөн. Ошонун азабынан 30 жылдын ичинде Кыргызстан ушундай итке минген абалга алып келип тышташты да берип. Анан эми азыр шыр эле баягы президенттин деле, губернатордун деле, акимдин деле сыйкыр таягы жок да. Келип эле минтип тийгизип койсо эле баардыгы сонун болуп кетпейт. Акырында оңолобуз. Мына сиздерге окшогон жаштар бар экен, мына эжелер бар экен, акыйкат, аракет кылалы эл үчүн дегендер бар экен. Мына Кудайга шүгүр. Үшүнтүп келип бизге кайрылып, анан иштер болуп атат. Үшүнтүп отуруп, Кудай буйруса, бүт бардыгын тазалайбыз четинен. Эми буга чоң күч керек экен. Бут тоскондору бар, жаман көргөнү бар, башкасы бар. Бирок бүт бардыгына эскертип айтып атабыз. Мындан кийин ошондой аракетте жүргөндөр токтоткула деп.